Assalamu alaikum урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда Элбистин автордук аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Байыркы грек дарыгери Гиппократтын анты. Бул сөздү кимдер кандай түшүнөт? Ал албетте ар бир адамдын өзүнүн түшүнүгүнө жараша болор. Врач болом деп окууга кирген студент биринчи курсунда анан окууну бүтүп диплом алып, дарыгер болуп ишке киришип жатып, Аполлон дарыгердин, Аклепийдин, Гигиел менен Паникиянын жана Кудайдын атын атап, аларды күбөгө тартып, дарыгерлик милдетинде адамзат үчүн адал орундатууга ант беремин деген таризде ант берет экен. Гиппократтын антынын кыргызча текстин кезиктире албадык. Сыягы биздин врачтар расмий тилде ант берет окшойт. Бирок ошол Гиппократтын антын азыркы биздин замандын врачтары кимге берет? Кудайгабы, Гиппократтын арбагынабы, же өз элинеби деген суроо туулат. Кимге берген күндө да ошол антты бузган врачтарды же Гиппократтын арбагы урары, же караламан элдин каргышы урары, а болбосо Кудай урары талашсыз. Алдыдагы көрсөтүүбүздө мына ушул маселенин айланасында кеп кылмакчыбыз. Албетте биз ак халатчан дарыгерлердин кимдир бирөөсүнүн аброюна шек келтиргенден алыспыз. Бирок ошол эле учурда карапайым букаралардын үнүн калыс баа берүүчү калайык калкка, ошол элди башкарып турган мамлекеттик жетекчилерге жеткирип коюу да биздин кесиптик вазыйфабыз деп билебиз. Ньюту телекомпаниясынын Элбистин автордук аналитикалык программасынын редакциясында кайрылып, өзүнүн башынан өткөн кайгылуу окуясын айтып берген Жусупов Камчыбек бизге төмөнкүлөрдү баяндап берди. Мен 2018-жылы 17-июлда пачимник которуп атып, темирдин чачырандысы кирген көзүмө. Андан ошол күнү эле больницага бардым. Больницага барып, стружканы алышты, операция кылып алышты. Көзүм көрөт деди. 2 айдан кийин хрусталик которобуз дешти. Бакамбаева дагы 5-этажда Нурбек Асакеев деген врач көрүп деме кылды, операция кылды. Анан жакшы болот деди. 2 айдан кийин хрусталик салабыз дешти да. Анан улуттук госпиталда болду да? Улуттук госпиталда национальный болуп калып, ошол жерден. Анан 2 айга чейин көзүм ооругандан бардым мен. Көзүм ооруппай, байке көзүм ооруп атат, чота десем, азоп куя бер деп кайра кетире берди. Эртеси күнү кайра бардым. Байке чота ооруп атат көзүм деп. Азоп куя бер дебедим, мен 2 айдан кийин кел деп кайра кетирди. 3-күнү барып башка врачка көрүнсөм, көзүм ириңдеп кетиптир деди. Промывка кылышты көздү ошол күнү эле, воскресенье күнү эле. Ошол бойдон көзүм көрбөй калды, бирок сол жак көзүм. Анан кайра операция кылышып, промывка кылып 1 ай жаттым больницада. Ровно 1 ай дегенде чыктым. Эми көзүм болбойт, пересадка кылышың керек деп коюшту. Ал жерде врачтын да күнөөсү бар да ал жердечи. Мен 3 күн катары барганда жакшыраак карап койсо бул бала жок болмок. Ошентип 1 ай больницада жаттым, анан дагы ушул убакка чейин дарыланып жүрдүм. Турциядан врачтар келгенден айттым, көрүндүм бар. Көрүнсөм көп суммада акча керек, сен только Турцияга барышың керек, бизге барышың керек деп коюшту. 1 жылдан бери мен анча акча чогулта албай койдум. $15,000 ашыгыраак акча керек экен да. Ошо менен жүрөм ушинтип. Бир жак көзгө да өтүп атат. Бир жак көздө кичине сылайлап келип жаткан менде. Ошол менен жүрөбүз, иштеп атам, эмне кылам, айла жокто. Бишкек шаарынын Ден Сиапин көчөсүнүн 409 дарегинде жайгашкан Унаа деп аталган устаканада устачылык кесип менен эмгектенип жүрүп, 2017-жылдын 7-июлунда машина оңдоп жаткан убакта көзүнө темирдин учкуну чачырып, көзү жабыркаган соң Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Бишкек шаарындагы улуттук госпиталдын номер 2 көз микрохирургиясына барып, жатып 8-июль күнү Камчыбектин көзүнө Имакеев Нурбек Асакеевич деген дарыгер микрохирургиялык операция жасап, Камчыбектин көзүнө түшкөн темирдин учкунун алып, мен сага кепилдик беремин. Көзүң эми 100% көрөт. Сарсана болбой үйүңө бара бер деп операциядан кийин көзүнө куюп турууга дайындалган антибиотик дарыларын маал-маалы менен тамчылатып турууну айтып, үйүнө чыгарыптыр. Арадан 2,5 ай өткөндө, тактап айтканда 16 октябрда көзү ооруп, оорусуна чыдабай Камчыбек кайра дарылоочу врачы Нурбекке барыптыр. 3 күн катарынан бардым да бар. Ооруп атат десем, көрүп тур азоп куя бер деп коюп кетирди. Чыгып эле ошол жерден аптекадан алдым азопту, 920 сом экен. Алып куйдум, басылып калды. Эртеси кайра ооругандан кайра бардым. Кийинки барган врач ким эле? Кийинки көргөн врачтын атын деле билбей калдым, ушу Кундуз болуш керек по-моему. Ириңдеп кетти, сеники срочно эметиш керек дегенде тиги келди үйүнөчү, воскресенье күнү келип, сразу жаткырышты кайрачы. Ошентип 3 күн көшөрүп, кайра барып отуруп, 20 октябрда улуттук госпиталдын номер 2 көз микрохирургиясынын жетекчиси баш болгон врачтардын жалпы көзөмөлүнө түшүп, Камчыбектин сол көзүн ириң басып кеткенин көргөн доктурлар жууп тазалоону колго алышат. Нурбек Асакеевич өзү башында туруп Камчыбектин көзүн жууп тазалап, экинчи жолу кайра үйүнө чыгарат. Андан көп өтпөй Камчыбектин сол көзүнүн көрүүсү начарлап барып, аягында биротоло көрбөй калат. Промывка кылышты көздү кайра.
промывка кылгандан кийин уже мен карегим жоголуп кетти да. Ага чейин көрүп аткам мен көзүмчө. Көрүп баргам мен байзагы. Хрусталь которобосун нормальный болот дешкен да. Катаракта деп деме кылышкан. Бүгүнкү күндө Камчыбектин сол көзү эле эмес, оң көзү да көрбөй калуу коркунучу бар экен. Тезинен операция жасатуусу зарыл болгонун айтып, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Бишкек шаарындагы улуттук госпиталдын номер 2-көз микрохирургиясынын дарыгерлери кеңеш берип жатыптыр. Бирок Камчыбектин көзүндө микрохирургиялык жол менен операция жасоо Кыргызстандын врачтарынын колунан келчү иш эмес экен. Ал көзүнө тез арада Туркияга барып операция жасатпаса, инфекция оң көзүнө да таасир этип, эки көзү тең көрбөй калуу коркунучу бар экен. Камчыбектин көзүнө Туркиядан операция жасатуу үчүн 12.000 АКШ доллары керек экен. Сиздерде бул жерде жанагы коопсуздук, жумуш үстүндөгү техникалык коопсуздукту бул жерден эскертип карайбы сиздерге? Жок, ошонусун билбейт экенмин асыл. Частный да экен. Өзүм арендатормун мен. Бир пайдамикти арендага алып иштетем. Бул болгон жерди сиз өзүңүз арендага аласыз? Бир эле пайдамикти арендага алып иштетем. Бир пайдамикти гана сиз өзүңүз арендага аласыз. Ошол жерде сиздерде ошо техникалык коопсуздукту көзөмөлдөгөн ошонусун билбейт экенмин, ошого кандай колгой калган эмеспиз. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр күбө болуңуздар. Бул унаа деп аталган калдайган устаканада эзели жаралганынан бери жумушчулардын техникалык коопсуздугун көзөмөлдөгөн адис болбогону көрүнүп турат. Ал эми жеке менчик ишканаларда эмгектенген жумушчулардын жумуш үстүндөгү коопсуздугун камсыздоону талап кылуучу мамлекеттик көзөмөл органдары эмнени карап отурганын бир Кудай эле билбесе, аны эч ким билбейт. Врачтардын оорулууга жасаган кайдыгер мамилесин Камчыбектин үй бүлөсү айтып отурса, айткандын сөзү жаман, ыйлагандын көзү жаман дегендей эле жагдай жаралат. Улам келип Турциядан келип атты, же бир чет мамлекеттен бир 2-3 врачтар келип атышты, благотворительный кылып. Аяктарга бардык, аякта кылбай коюшту, тяжелый экен депчи. Негизи операция бул 1 жыл мурун болгон. 1 жыл мурун, уже 1,5 жыл болуп барат да. Ошол убакта бул камчынын көзү болсо негизи жакшы эле болмок экен да. Биз врачтардан сураганбыз, анан врачтардын эмесинен шалакысынан эле кетип калды да. Көзүчү жакшы карабай койду. Ушу биринчи эмеге операциядан кылды, кайра экинчисин эмесин кылмак да. Хрусталигин которушмак. Ошол эле калган да. Врачтар жакшы көрбөй, жакшы карабай, камчы 3-4 жолу барды эмеге. Больницага көрүп койгула көзүн депчи. Барса эле жакшы деп кетире берди. Жакшы деп эле кетире берди көзүн. Анан бир күн эле ошол жактын заведующийине кирип калдык камчы өзү барып. Барса уже гной болуп кетиптир көзү. Анан ошентип эметип гнойун алып эрозия болуп ошону операция болду да. Операция кылды. Анан уже билбейм, мен да өзү эмнесинен кетип калып, бирок жана экинчи операция негизи хрусталиге которулуш керек болчу. Экинчи операциясычы. Ошо эми азыркы анда мындай майда чүйдө лечение болот эле, негизи аябай эле көп акча кетти. Майда чүйдө болот, булам бир лечение кылат, булам бир декен жазатты. Ушул күнгө чейин экинчи көзүн жоготпош үчүн эмесин операция болгон көзүн алып салбаш үчүн биз улам лечение кылаттык да. Ошого да аябай көп каражат кетти. Бул үн бизге чындыктын үнү болуп угулду. Мүмкүн бул сөздү чындык катары кабыл албагандар да болоор. Албетте ал ар бир адамдын кабыл алуусуна жараша эмеспи. Биз тараптардын пикирин угуу максатында Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталдын номер 2-көз микрохирургиясынын дарыгери Нурбек Асакеевичке телефон чалып, кайрылып төмөнкүдөй жооп алдык. Алло, саламатсызбы? Нурбек Асакеевич. Да. Кечээ коңуз мен тиги YouTube телекомпаниясынан Бакырбек Алиенов тынчыңызды алып аттым эле. Ким? Алиенов Бакырбек телевидениеден. Так. YouTube'дан. Бизге могу бир Жусупов Камчыбек деген сиздин бир пациентиңиз чалган экен да. Келип кайрылган эле. Так. 2017 жылдын 8-июлунда ошо сол көзүн операция жасаган экенсиз. Темирдин учкуну кирип кеткенде. Так. Кийин анан ошол сизге мындай бир доомат иретинде бир өзүнүн пикирин билдирип атат да бизге келип. Ошол жакшы доомат айтып атат. Ошол учурунда жакшы каралбай калып, андан кийин тиги 8-июлда жасалган операциядан кийин бир көзүм аябай ооруп ошо сол көзүм дейт. Кийин октябрь айында барсам ириңдеп кеткен экен, ошону промывать эткенден кийин анан такыр көрбөй калдым деп.
Так. Ошол боюнча сиздин пикириңизди угалы деди элек да. Телефон менен болбой аткан, өзү келип же выпискасын алып келип берсеңер, мен больной көп да. Анан кийин кандай болду эми мен тиги жакшы эсте албай атам. Келип выпискасын алып келип эмесе, мен баарын бүт баарын айтып берет элем. Сизге Өзүнө анда деле түшүндүргөнбүз, по-моему. Жана жаш балабы, жаш балабы? ооба, жаш бала тиги стодо иштейт экен да го, машина. Сөз мен түшүндүм. Стодо иштеген, мен билем аны. Эми көз боюнча, көзүн операциялаганбыз, эменин баарын алганбыз татакай. Единственное, өзү баягы жумушунанбы же өзүнөн кетти, таңда көп жүрүп, жакшы капать этпей, ошондон эле кетти да. Болду. Башка эч эме. Анан кийин баягы сиз айткандай 8, 10, 15 деген андай эме жок. Жана выпискасынын баары бар. Ооба. Выпискасынын эмеси баары бар. Чөткө баары, ясно баары. Учурда ошол немеге тиги Турцияга барып кайра операция жасатыш керек болуп атат, кайра ошо оң көзүмө да чаап кетиши мүмкүн болуп атат деп ошентип кайрылып атат да. Так, эмесе возможность болсо, конечно, барып эме кылсын. Мен өткөндө качан келдим да, бир 6 ай канча, мен точно билбейм. Келип кеткен, көрүнүп кеткен, тиги башка врачтарга заведующий баарын көрүнүп, как положено эметип кеткен. Айтылган анын баары. Возможность болсо барышын Казакстан болобу, Россия болобу барып, татынакай операциясын кылсын дегенбиз. Бизде ана операцияны жасоо мүмкүн эмеспи азыр, Азырбы? Мен анын бияктан эми жасаганга мүмкүнчүлүк жок. Кичине аппаратура менен расходный материалдар бизде возможность жок, республика боюнча. А так частныйда барса мүмкүн, бирок частный деле андай операцияны албайт болобу дейм да. Только эле барып эле эме кылсын. Көрүнсүн да, если возможность болсо операция кылып койсун. Макул, рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Улуттук госпиталдын номер 2 көз микрохирургиясынын дарыгери Нурбек Асакеевич айтканын угуп отурсаң, ал да өз чындыгын айтып, Камчыбектин кемчилдигин далилдегиси келет. Бул жерде ким күнөлүү? Өз убагында өз көзүнө өзү дары тамызып карабаган Камчыбекпи же кайдыгер мамиле жасаган врачтарбы? Бүгүн бул суроого жооп табуу кыйынга турары талашсыз. Аны териштирип отурууга Камчыбектин моралдык, материалдык, физикалык күчү да жетпейт. Ал тез арада каражат таап, көзүн операция жасатуусу зарыл. Нурбек Асакеевич негизи өзү бая өзүңөн кетти деп ушинтип койду да, мойнуна алган жок. Мен ошону кылып койдум, кечирип койгула деп бизге айткан жок. Бая ушул күнгө чейин биз айттык, хотя бы мейли убагында $4000 керек болуп аткан болчу бизге, $4-5 бая. Улам мунуку деген, улам бая отстойкасы эскирген сайын кымбаттай баштайт экен да, тяжело болупчу. Аны айтып көргөнбүз, хотя бы жарымын бер депчи. Жарым болбосо да мейли майда чүдөсүн берсин, $1000 берсе деле биз $3000 маш чогултмакпыз ошол убактачы. Бербей койду анычы. Жок, менин күнөөм жок аякта деп. Притом деген Нурбек Асакеевич деген операция негизи бесплатно өтмөк экен. Бизден деген еще Нурбек Асакеевич акча алды. 9000 сом алды. Негизи башында бизден 20000 сом сураган. Үйтө ошондо да чыгарганда да бул жолдошумду 3 күндөн кийин амбулаторный кылып кетири дейт. Алып калган жок да, больницага не жатыш керек болчу да, капельница алып тазалап көзүнчү. Эме деген сразу чыгарып ийди. Биз сурадык, калып калбайбы депчи. Жатып алып калсын деп, жок деп. Бизде уже 3 күндөн кийин 3 күн ошол жактан үйтө сурап атып, жатсын деп атып, ошондо да притом эме кылып чыгарышты да. Ал эми Камчыбекти жакындан билген классташ досу Орозматов Абдрахмандын айтуусуна караганда, азыркы учурда Камчыбектин үй бүлөлүк абалы абдан эле оор шартта экен. Ден соолугуна байланыштуу муздак темир кармап иштөөгө тыюу салынганына карабай, операцияга акча чогултуу максатында кайра эле ошол унаа деп аталган устаканада иштеп күн кечирип жатыптыр. Биринчи караган врачы мындай жакшы көңүл бурбой коюптур да, чындыгындачы. Аны эми адам ден соолугу менен ойнобош керек да. Жакшынакай көзүнөн айрылып калды эмчи. Бул деле ушул жалгыз бала. Өзүнчө бир тууганы да жок, атасы да жок, апасы да эч ден соолугу ырасында. Жалко болуп атты, көз жакшынакай көзүнөн айрылып эметип калды. Бир врачтын кайдыгерлик караганы үчүн да. Негизи тора эмес кылып коюптур да ошол врачтар.
Эмне дейбиз? Кандай болгон күндө да бул кичинекей наристе балдардын жаркын келечеги үчүн ата-энеси ар дайым маңдайында бекем ден соолукта аман болуусу зарыл. Ошондуктан кайрымдуу боорукер инсандардан суранарыбыз, Камчыбектин көзүнө Түркиядан жасалуучу операциясына кайдыгер карабаган инсандар мүмкүнчүлүккө жараша материалдык жардам берип, экранда көрсөтүлгөн банк эсебине каражат которуп, колдоо көрсөтүп коюңуздарды суранабыз. Жардам сурап кайрылган ар бир оорулуу инсан тууралуу көрсөтүүнү даярдап, эфирге алып чыгуу телевидениенин жамааты үчүн да чоң түйшүк жаратат. Биздин негизги максатыбыз кайрымдуу боорукер инсандардын колдоосу менен оорулуу адамдар айыгып, бактылуу турмуш кечирсе деген гана тилек. Бир эле киши жолдошум эле иштейт бир азыркы учурда. Негизинен баягы өзүбүздүн баягы үйүбүз болсо дагы может ошону сатып деле операция кылдырмакпыз. Пока ошо квартирада өзүбүз квартирада ижарага алып жашап атабыз. Иштейин десем, баягы иштеп жардам берейин десем, баягы кичинекей балабыз бар азыр, 7 ай болуп калды буюрсам. Кайдыгер карабаган элибизге биз суранат элек ушу бизге ушу жолдошумдун көзүнүн операциясына жардам берип коюңуздарды. Каяк жагынан, колунан келген жагынан болсо да, ошо угуп атабыз телевизорлордон, интернеттерден көрүп атабыз. Эл жакшы жардам берип, чет мамлекеттерге барып дарыланып айыгып келаткандар да болуп атпайбы. Ошон үчүн элге кайрылууга туура келип атат да. Биздики дагы возможность жок болгон үчүн кайрылдык элге. Азыр кичине мүмкүнчүлүк бар экен да. Экинчи көзүн сактап калганга, может тиңиси деле неме кылганга, экинчи көзүнө да зыян кетип калышы мүмкүн экен да. Анан ошого азыр мына $12,000 сурап атат. Анан күн өткөн сайын дагы акчасы көбөйөт да. Канчалык мүмкүнчүлүк болсо кичине жардам берсеңиздер жакшы болот эле чындыгындачы. Анан ошо сиздерден суранчу ошентип жардам берип койсоңуздар, Алла разы болсун. Ал эми Кадыров Урматбектин кызы Толгонай Кадырова учурда 28 жашта. Толгонайдын диагнозу альвеокоз. Тактап айтканда боорун хирургиялык операция жолу менен алмаштыруу зарыл. Ага да Кыргызстандан операция жасап, врачтардын айыктырууга алы келген эмес. Жакшы болуп кетерсиз, көрсөтсөз, саксанаа болобуз. Ары жакшы болот. Ошо не демексиң, жардам берип коюңуздар деп сурамакчымын. Энди канча каражат керек деп атат бүгүнкү күндө? $32,000 деп атат. Канча жылдан бери ооруп атасыз? Канча убакыт болду дарыланганыңызга? 1,5 жылдан бeri дарыланып келем. Кайсы жерде операция болдуңуздар? Ошто болгом. Жардам берип коюңуздар, элдер. Көптү көрсө көл болот деген сөз бар. Сиз жардам берип коюңуздар. Мен ата-энемдерге рахмат. Ушу мен деп үйүн сатты, мен деп бардык нерсени кылдым, мүмкүнчүлүгү жоктугунан. Сиздерге кайрылам, жардам берип коюңуздар.
Бүгүнкү күндө тез аранын ичинде Индияга барып Толгонайдын боорун операция жол менен алмаштыруу зарыл экен. Урматбек колунда болгон мүлкүн сатып, ал каражаты жетпегендиктен караламан элге кайрылып отурат. Кызы Толгонайга боорун берүүчү донор да атасы Урматбек өзү экен. Ошондуктан кайдыгер карабаган инсандар экранда көрсөтүлгөн банк эсебине акча каражатын которуп, колдоо көрсөтүп коюңуздар. Бизден мурунку барып келген балдардын адамдардан сурадык, алар менен баарлашып атабыз. YouTube'дан көрүп атабыз. Ошол жактан жакшы болуп кетип атат. Биз да ошол жака үмүт менен кетип атабыз. Донор мен өзүм болом. Биз мындан кийин ушул окшогон ооруларга, сыркоолорго Кудай кааласа барып келип айыксак, кызым экөөбүз жардам беребиз, кол сунабыз. Мындан кийин эч ким оорубасын. Ар бир үйдө эч ким оорушун каалабайбыз. Башка түшкөндө ооруган жаман экенин сездик. Башыбыздан өткөрүп атабыз. Мындан кийин эч ким оорубасын. Бүт мусулман калкы оорубасын, эл журтум оорубасын, эч ким оорубасын. Мен ошону каалайм. Эч кимге оорулууну каалабайм. Үй бүлөбүз менен тынч болойлу. Ата, эне баланын ооруганын, сыздаганын, ыйлаганын көрбөсүн. Ушуну каалайм мен. Урматтуу көрөрмандар, мына ушундай оор тагдырларды тасмага түшүрүп, коомчулуктун назарына алып чыгып, сурануу биз үчүн да абдан татаал. Сиздердин жардамыңыздар менен Милан деген бир тууганыбыз Индиядан ийгиликтүү операция болуп өз элине кайтып келди. Ал эми Алымкулов Тынчтык да өз учурунда Индияга жетип, бооруна операция жасатып, бүгүнкү күндө куландан соо болуп, Кыргызстанга кайтып келүү алдында турат. 13 жаштагы кичинекей Аделина 29 ноябрда Индияга учуп кетип жатат. Бул ийгиликтердин баары кайрымдуу боорукер инсандар караламан элдин колдоосу менен ишке ашты. Андыктан баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин телекомпаниянын жамааты жардамга муктаж болгон инсандардын азаптуу тагдырын, алардын акыркы дем менен боорукер инсандарга кайрылган аянычтуу үнүн, үмүт тилегин жалпы элге жеткирип коюуну кесиптик милдетибиз деп билебиз. Дагы да колдооңуздарга муктаж болгон жогорудагы бир туугандарыңыздарга Алланын ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.